Угуңуз. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты: ким чын жүрөктөн курбандык чалса, курбандыгынан үмүт кылып, анда дозоктун отуна ушу парда болот деди. Тосмо болот экен. Курбандык чалганыңыз дозоктун отунан тосмо, парда болот экен, тосуп кое турган. Ибн Аббас разияллаху анху риваят бар. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Ма унфиqatil варик фи шайин ахаб илаллах мин нахрин юнхару яума ид." Курбан айт күнү жараткан Алла Таалага эң сүйкүмдүү болгон акчаны сарптаганы ал курбандык чалганга сарптаганы. Ушул эң сүйкүмдүү амал экен. Зайд ибн Аркамдан риваят бар. Пайгамбардын сахабалары сурашты: "Хама хадихил адахи?" Бул курбанчылыктар не өзү деп пайгамбардан сураганда, пайгамбар айтты: "Сунната